Саламатсызбы эже? Саламатчылык. Биз деген кыргыз тилинин мурунку унутуп бараткан көөнө сөздөрүн кайра мындай сурамжылоо кылып жатканбыз. Сизге аш куту деген сөздүн маанисин айтып берип коесузбу? Аш куту деген бул илгерки байыркы кыргыз элинин аш деген бул сөз өзү эле тамак ашты билдирет да. Ошо аш сактоочу буюм. Аш куту деген бул ошо кутуча сыяктуучу бул кургак тамак ашты сактоочу буюм. Илгерки кыргыздарда азыркыдай холодильник дегендей жок болчу. Ошондой бирок кургак тамактарды сактоочу, таза сактаганга жардам берген буюм. Анан кыздын себине да берилген. Саламатсызбы эже, биз кыргыздын унутулуп бараткан көөнө сөздөрүн сурак жүргүзүп жатканбыз. Чапан кагар деген маанисин чечмелеп бересизби? Чапан кагарбы? Жанакы азыркыча айтканда манекен да бул. Бул кийимди тигерден мурда ошол тигиле турган кийим материалды ошол түздөп коюп, ийнин, капталдарын тигүүгө колдонушканда, муну кыргыз аялдары устулукта көп колдонушкан. Анан кыздардын себине да кошуп беришкен бул буюмдучу, анткени алар дагы өздөрүнө окшоп ушу кийимди түз тиккенге керек деп. Азыркыча айтканда манекенге кийгизип коюп тигип атышпайбы? Ийиндерин, капталдарын тигит, демек бул кийимди түз кармап тигүүгө арналган буюм. Рахмат. Эжей, саламатсызбы? Биз кыргыздын унутулуп бараткан көөнө сөздөрүн сурамжылоо жүргүзүп жатканбыз. Багалаң деген суроонун маанисин чечмелеп бересизби? Баглан деген бул коозу да, жазында биринчи туут, алгачкы тууттардан болот. Анан семиз, каралган, конокко союлуучу семиз коозу. Саламатсызбы эже? Биз кыргыз тилинин унутулуп бараткан көөнө сөздөр жөнүндө сурак жүргүзүп жатканбыз. Сиз оозантуу деген сөздү чечмелеп бере аласызбы? Оозантуу деп бул мындай чечмеленет да. Бул жаңы төрөлгөн наристеге жана жаңы келген келиндин эң биринчи даамы. Бул сары май деп белгиленет. Рахмат. Саламатсызбы? Саламатчылык. Биз кыргыз тилинин унутулуп бараткан көөнө сөздөр жөнүндө суроо жүргүзүп жатканбыз. Сиз кемер деген сөздү чечмелеп бере аласызбы? Азыр. Кемер бул алтын, күмүш таштар менен кооздолгон жазы кур. Биз аны кайсы жерден көрө алабыз? Сыналгыдан акындар ырдап атканда, айтышып атканда биз аны көрө алабыз. Аны эркектер белине тагышат. Рахмат. Эже, саламатсызбы? Саламатчылык. Эже, биз деген кыргыздын мурунку унутуп бараткан көөнө сөздөрүнөн сурамжылоо кылып жаттык элек. Сизге тепши деген сөздүн маанисин айтып коесузбу? Тепши бул кыргыз элинин улуттук идиш аягы болуп эсептелет. Бул тепши деген тыт багынан, өрүк багынан, жыгачтан оюлуп жасалат. Бул оюлуп жасалгандан демек бунун ичине тамак аштар салынган. Мисалы, эт, борсок жана кыргыз улуттук тамак аштары салынган. Бул болсо тепши илгери айтылып келген, бирок азыр көп айтылбай калды. Бирок айтылбаса дагы азыр кайра ошол артка келип атат да. Тепши идишине, жыгач идишине азыр кафе, ресторандардан карасаңар, той топурдан карасаңар, тамактар салынып атат. Азыр оюлуп, жашнакай болуп, ар кандай түрлүү формада жасалып, кайра көрсөтүлүп жатат биздегичи. Чарчы формасында болот, тегерек, сүйрүү формасында болот тепши. Чоң рахмат.